Новосибирск шаарында кыргыз жарандары катышкан мушташ болду. Окуя тартылып алынган тасманы Орусиялык телеканалдар көрсөткөн. Мушташ жергиликтүү базарда иштеген кыргыз жарандары менен башка улуттун өкүлдөрүнүн арасында орун алган. Чырдын себеби катары ар кандай божомолдор айтылууда. Окуянын күбөлөрү мушташ соода орундугу үчүн төлөнбөгөн ижара акысынын айынан келип чыккандыгын, айрымдары башка себептерин айтууда. Ошондой эле окуянын жабырлануучулары туурасында дагы ар кандай маалыматтар тарап жатат. Жергиликтүү тургундар атышуудан 4 адам каза болгондугун айтууда. Башка күбөлөр 7 адам жаракат алгандыгын билдирди. Тасмадан белгисиз адамдардын куралчан жүргөндүгүн, унаалардын өрттөнгөндүгүн көрүүгө болот. Новосибирск облусунун ички иштер бөлүмү окуя Хилокс базарынын аймагында болгондугун, атышуудан жана мушташтын кесепетинен 1 адам жаракат алгандыгын маалымдады. Жалал-Абад облусунун Кочкор Ата шаарындагы Борбордук базарда кечке жуук өрт чыккандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык болгон жерге 4 өрт өчүрүүчү унаа тартылган. Базардагы чыккан өрттүн тасмасы Instagram баракчасында пайда болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, саат 9 чамасында өрт чектөөгө алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча жаракат алгандар жана каза болгондор жок. Чолпон Ата шаарында мыйзамсыз балык уулап жүргөн тургун кармалды. Бул туурасында мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция билдирди. Атайын рейд учурунда 31 жаштагы тургун үйлөнбө баллон кайыкта мыйзамсыз балык уулап жүргөн жеринен кармалган. Кайыгына кароо жүргүзгөн маалда 17 баш чабак табылган. Ошол эле жерден ага протокол түзүлүп, 1000 сом айып пул жана 5151 сом доо коюлуп өндүрүлдү. Мындан сырткары чырпыкты жана тор айгыр айылдарында мыйзамсыз балык уулоо үчүн сууга салынган 30 даана Кытай өндүрүшүнөн чыккан торлор алынган. Кечээ өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген. Азербайжандын премьер-министринин биринчи орун басары Ягуб Июбов менен жолугушту. Өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу алакалардын азыркы абалы жана келечеги туурасында жолугушууда пикир алышуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан Азербайжан менен мындан ары дагы өз ара ишенимге жана сыйга негизделген достук алакаларды өнүктүрүүгө өзгөчө маани бере тургандыгын белгиледи. Эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн негиздеринин бири дарамети толук ачыла элек экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү болуп эсептелерин дагы айтып өттү. Афганистандын чыгышындагы Нангархар провинциясында өкмөттүк аскерлердин автобусунун жанындагы арабада катылган жардыруучу зат жарылып, 10 адам жаракат алды. Алардын арасында бир наристе бар. Провинциянын губернаторунун маалыматына караганда, бул кол салууда дагы 27 адам жаракат алган. Алардын айрымдарынын абалы өтө оор. Азырынча бул кол салууну ким уюштургандыгы белгисиз. Нангархар провинциясында Талибан кыймылынын жана Ислам мамлекети террордук уюмунун жактоочулары бар. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда 30-июнга чейин бул өлкөдө куралдуу кагылыштарда, кол салууларда 1366 адам каза тапкан, дагы 2446 адам жаракат алган.